Жардам берүү боюнча бүт республика боюнча жарандарыбыз азык түлүктөр менен дары дармектер боюнча сарсанаа болбосо болот. Бардыгы бар. Бизде баары жетиштүү. Азыр чек аралар Казакстан менен чек арабыз, Өзбекстан менен чек арабыз. Азык түлүктөр, товарлар кадимкиле режимде тоскоолдук эч кандай жок. Мындан тышкары мына жакында биз 10 000 тоннаны мамлекеттик резервден чечим чыгардык. Анын ичинде 5 000 азыр бүт республика боюнча социалдык муктаждыгы бар. Социалдык министрлик аркылуу жана жергиликтүү бийликтер аркылуу жерлерде элибизге жеткирүү боюнча иш жүрүп атат. Мына ушундай даректүү жардамдарды улантабыз. Мындан тышкары ар кандай оор жагдайга кабылган жарандарыбызга азык түлүк жагынан, дары дармек жагынан дагы жардам берүү боюнча бүт республика боюнча жарандарыбыз, ишкерлерибиз колдоого алып атат. Бул боюнча биз ишибизди күчөтүшүбүз керек.